Энелер жолу түбөлүктүү. Алар жаркын келечекте түптөп, мээримин чачып, тарбиясын берип, үй бүлө деген чака мамлекетти сактап, өлкөнүн өнүгүүсүнө өз салымын кошуп келет. Алардын катарында эмгеги менен эл оозуна айтылып, өмүрү өрнөк болор аялзаты арбын. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө дээрлик чейрек кылым Талас облусунун соода тармагында эмгектенип, бүгүнкү күндө бактылуу эне, кадырлуу карыя, үй бүлөнүн куту Уялкан Байтикова тууралуу сөз кылабыз. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы Уялкан Байтикова 1954 жылы Талас районунун Орто Арык айылына жарык дүйнөгө келип, балалыгы ошол айылда өткөн. Орто мектепти ийгиликтүү аяктап, өзүнүн каалоосу менен соода тармагында билим алып, үзүллүү эмгектенген. Өзүм балалык күндөрүм баары Орто Арык айылында өттү, Талас районуна караштуу Орто Арык айылында. Анан кийин 1971 жылы бүттүм. 71 жылы бүткөндөн кийин соода жагым бүткөндөн кийин ошондон баштап эле соода баягы союз тараганча соода жагында иштедим. 71-ден 74-кө чейин Бишкек шаарында иштедим. Анан 74 жылы турмушка чыккандан кийин ошо Талас районунда Будённовка сельхозунда иштеп калдым, союз таралгандан кийин. Анан 96-жылдары бул неме болуп калбадыбы, сал кыйынчылык болуп калбады. Ошол учурда балдардын баары окууду бүтүп калды, 3 балам студент болуп калды. Ошого байланыштуу анан Бишкекке барып, дагы баягы көнүп калган кесибим боюнча дагы сооданы уланттым. Анан өз кесибим боюнча. Анан балдарым окууду бүткөндөн кийин, баарын үйлөп, жайлагандан кийин алардын баласын багып, мына ушул азыр ардактуу эс алуудамын. Уялкан Байтикова алгач Талас районунун Манас айылындагы Канекей соода түйүнүндө, кийин Чкалов жана башка айылдарда калк керектөөсүн камсыз кылып кыйла жылдар эмгектенген. Жоопкерчилиги жогору, эсепке тактыгы, табиятынан жөндөмдүүлүгү Уялкан апанын соода тармагындагы үзүлүү эмгегинин өлүгөсү болгон. Союз мезгилинде соода тармагында иштөөнүн өзү эле оңбогондой жоопкерчиликти талап кылган. Андыктан Уялкан Байтикова кандай гана соода түйүндө иштебесин, берилген план тапшырманы ар дайым ашыгы менен аткарууга аракет кыла эле дешет бирге иштешип калгандары. Биз Уял экөөбүз турмуш жолунун көп жылдарын жарымын бирге өткөрдүк десек жаңылышпайм. Анткени биз Уял экөөбүз ушул иштеген ишибизди 25 жыл бирге иштеп өткөрдүрбүз. Бул 25 жыл деген оңой жыл эмес да алтындарым. Кандай деген жакшылыктар болот, кандай деген кыйынчылыктар болот. Биз ал кезде көп нерсени түшүнбөй жаш болчубуз. Жумушка биринчи келген болчубуз. Кандай убаракетчиликтер болот. Ошонун баарын бирге өсүп, өткөрүп, ушул жашка келип, ушундай жетишкендиктер болуп аткан үчүн мен ушуга бүгүн Уялга биринчи ыраазычылыгымды айткым келет. Анткени мен жаңы окууну бүтүп келгенде Уял келип иштеп, уже опыт алып калыптыр. Мен келгенде Уялга кошту. Уял болсо заведующий магазин деп койчу анда. Заведующий магазин, мен болсо буга сатуучу болуп кирдим. Экөөбүз ошондо көк эмеде Чкалов айыл деп койчу, ошака магазинге иштеп калдык бирде. Бул окуп келген менен практикада иштеген 102 башка экен. Ошон үчүн иштеп баштаганда мен көп нерсе практикада көп нерсе болот экен. Ошол көп кыйынчылыктарды мен ушул Уялдан үйрөндүм. Билбеген нерселеримди биригизип, көрбөгөн нерселеримди көргөзүп, мындай болот деп. Анда бизде эмне торговля деген кыйын болчу. Бир тыйын десең бизде уже судимый дело болчу ал кездечи. Ошон үчүн көп нерсени үйрөндүм. Ошол кезде да көп кыздарды тарбиялады. Эми жумушта иштесек көп алдыңкы насаатчы болду. Көп кыздарды, окуучуларды тарбиялады. Коомдук иштерге активдүү катышты. Бүт эме мындай үй бүлөлүк кээде проблемалар болчу, жумушта да болот да, аларды чогуу чеччүбүз. Ушундай көп нерсе жакшы жактары бар. Уялкан Байтикова апа карапайым жашоосунда жараткан ийгилигин жар салбай, соода тармагынын түйшүгүн аша аткарып, кадыры каткан кесипкөй соода кызматкери катары таанылган. Ак эмгеги бааланып, бир катар сыйлыктарга татыган. Анан ошон үчүн ушул жакшы иштеп жүргөндө бул көп сыйлыктарга да татырды. Мисалы айтсам,
майрам сайын, квартал сайын бизде жылдык деп коет. Ошолорду Бодёный керек жарак коомунун атынан, профсоюздун атынан сыйлыктарды алды. Андан кийин Талас Обул Патрип союзунун атынан, коллективдин атынан сыйлыктарды, грамота, дипломдорду алды. Андан кийин барып Киргиз Патрип союзунун атынан көп сыйлык, грамота, көп түрдүү мындай алды да. Бул ушу алдыңкы насаатчы, алдыңкы ишкер, алдыңкы адам деп айткым келет. Союз мезгилинде керектөөчүлөргө элге жасаган мамилеңден тарта текчеңде жайылып турган товардын тартибине чейин көзөмөл катуу болгон Уялкан Байтикова дал ушундай шартта ийгиликтүү иштеп, соода кызматкерлерин тарбиялап, үйрөтүп чыгарган. Жаш кезде ауылда экөөбүз айылда чогуу өскөн, бир чети классташ, бир чети дос деп койсок болот. Классташ жакшы курбум болчу. Экөөбүз керек болсо бири-бирибизди атыбызды ачышпаган, мен аны Алке деп, Алкике деп ушундай жакшы достордон болчубуз. Баягы атын атаса уту сүйүнөт дейт. Алкең өзү мына Уял экөө жашаган мына бир топ жыл болду. Бул жашоодо Кудай ар кандай ар кимге өмүр берет экен, бирөөнө жашты көп берет экен, бирөөнө жашты аз берет экен. Мына ошол экөө үйлөнгөндөн баштап балдарды, кыздарды жакшылап тарбиялашты, окутушту. Мына өзүңөр билесиңер, мына Сабатар ички иштер жагында чоң кызмат иштеп, жана начальниктерин иштеп жүрдү. Уял менен Абылбектин кызматы балдар үчүн абдан чоң. Айта берсе, үй бүлөдө энди анча-мынча турмушта ар кандай оор жеңилдиктер, ооруттар болот. Ошонун баарына чыдашып, ушу балдарды окутуп, бутуна тургузуп, мына ушу жашоого келатат. Болгону кейиштүүсү гана мына Абылбектин Алкең эрте өтүп кеткен болотур. Ушул күндү көрсө болмок. 1974-жылы Уялкан апа жолдошу Абдуллабек менен баш кошуп, бирге турмуш жолуна түшүшөт. Абдуллабек ага менен бир класста олтуруп билим алган Уялкан апа жолдошу тууралуу буларды эскерет. Жолдошум экөөбүз чогуу окудук, 10-классты чогуу бүткөнбүз. Классташпыз. Анан ал армияга барып, кызматын өтөп келгенден кийин ошо 74-жылы баш коштук. Ошондон 46 жыл чогуу жашадык. Баягы тең классташта өзүнчө башкача болот окшойтчу. 2020-жылы жолдошум өтүп кетти. Экөөбүздүн ортобузда 2 уул 2 кызыбыз бар. 18 небере, 2 чөбөрөбүз бар. Кудайга шүгүр, Аллага баа чексиз шүгүрлөр болсун. Кудайдын мунусуна шүгүр. Баягы чалым абышкам жок болсо дагы анын ордун толуктап, неберелерим, балдарым бар. Уялкан апа жолдошу Абдуллабек ага менен соода тармагында эмгектенип, ошол эле учурда уул кыздарын татыктуу тарбиялап, алардын жогорку билим алуусуна далалат кылышкан. Айрыкча Абдуллабек ага балдарын окутуу үчүн үй бүлөсү менен Борборго көчүп барган. Абышкам экөөбүз ошо баарына билим бердик. Баарын ошо жогорку билим алышты. Абышкам өзү рахматуллах айтадыр эле. Союз таралганда айтып калдым да, бирөө геология жагын бүттү. Ошондо айтып калдым, геология бул кыз бала кайсы геология иштемек эле. Ошону жөн эле койчу, башка эле тапшырсын деп ошентсем, жок, иштейт. Иштебесем ага ушулардын жашынакай болуп студенттик күндү көргөн жакшы деп. Ошондой балдарын окуп, билим алганды жакшы көрөр эле. Өзү да китепти көп окур эле, анан китепти көп окугула деп балдарына дайым айтар эле. Себеби баягы көкүрөктөр ачык болот, түшүнүктөр тереңирээк болот деп. Атасы ушул 70 жашта аябай тиледи эле. Себеби немеде? 24-жылы экөөбүздөн 70-ке чыгат экенбиз. Үйлөнгөнүбүзгө туура 50 жыл болот экен. Мына балам сүннөткө отурат экен деп аябай тилеген. Бирок баары Алланын каалоосу, Кудайдан улуу эмес экенбиз. Ал тилегине жетпей калды. Бирок ушул атанын кереси деп коембу, же атанын tilegen тилеги аткарылбай калган балдар ошо аткарып атат. Абдуллабек ага менен Уялкан эне туугандар арасында да кадыр барктуу, баарына тең карап, кезинде колунан келген көмөктөрүн көрсөтүп келишкен. Биздин эле эске калган жеңем келин болуп келгени. Мезгил өтө берет экен, артында тарых калат экен. Жеңем жаңы келип, келин болуп, билесиздер да, илгери кыздар кирип кетет да, анан балдар айнектен карап, эмне кызык просто көрөбүз деп кызык болуп, анан ошо келип жеңемдин ошол мезгилден баштап бизге эсибизде калып атат да. Анан байкем экөө турмуш жолуна аттанышып, биргелешип, балдарды окутту. Заказ менен дегендей эле 2 бала 2 кыз
экөөнүн колунан келишинче тарбиялашты, өстүрдү, жогорку билим берди, инвестиция салды да, мындайча айтканда. Анан биз да эсте калганыбыз, жеңем менен байкем экөө тең торговляда, ал кезде Союздун убагында торговляда иштешчү эле. Авторитет, индийский чай, импортный кийим кече дегендерди тууган туушкандарга кичинеден айтып берип, анан авторитет болот да, сый, үлгүлүү үй бүлө десек да болот. Дайыма биздин арабызда дайыма биз сыймыктанган байкем менен жеңем эле да, экөө тең колунан келишинче. Өзгөчө байкем адамгерчилиги зор эле да, мындай намыстуу, эл үчүн, жер үчүн дегенде, туугандар үчүн аябай тууганчыл адам эле. Анан эми аны колдоп турбаса, өзү эле андай боло албайт да, ошол колдоп турган жеңем экөө. Анан мына балдарды Кудай кааласа баарын ордун очого алдырып, үй жайлуу кылышты, үйлөндү, жайланты. Туган байкем. А киши мындай абдан адамга боорукер, ак көңүл, мындай киши болчу, көпчүлүктүн арасында мындай чечкиндүү, ардакелерди сүйлөй билген, сөзгө чебер адам эле окшойсуз. Жеңебиз болсо бул жеңебиз мындай эме жактарда көп иштеди, торговля эме жактарында көп, соода жактарында көп иштеп, биздин бала кезибизде жалаң ошо соода магазин тарыптарында жүрүп иштеп. Жеңебиз да мындай эл менен сыйлаша билген, сүйлөшө билген, адамгерчиликти баалай билген адам жеңебиз да. Магазинчи деп тергейбиз. Биздин эң улуу аксакал, абысындар арасында, туугандар арасында өзүнүн орду бар, ордолуу орду бар. Акыл насааты менен ошо көп жылдары магазинде иштеп келди. Ошон үчүн магазинчи жеңе деп коебуз. Тергеп. Андан кийин ошо канча деген балдарын тарбиялап чоңойтту, баарын окутту, турмушка берди. Азыр мына Балпайган чоң апа, Балпайган тайене болуп, мына эми чөбөрө көрсүн, ден соолуктуу болсун жеңем. Үй бүлө очогун тутантып, учурда Очор Бачар ордолуу шаарды түптөп уул келин, кыз күйөөнүн төрүндө Уялкан апа 18 небере 2 чөбөрөнүн бактылуу чоң апасы. Уул кыздарынын баарысы жогорку билим алып, учурда ар тармактарда эмгектенишүүдө. Биз ата энебизге ыраазыбыз. Эч нерседен кем кылбай, бала кезди кийин мына баарыбызды билимдүү кылабыз деп бизге бүт мээнеттерин, күчтөрүн бизге жумшады деп айтсам жаңылышпайм да. Неге дегенде бизди баарыбызды ошо 11-классты бүтөр менен баарыбызды окууга жөнөттү. Жогорку окуу жайларынычы. Окуу жайында окуп жүргөндө деле биз баягы өзүбүздү ачыгын айтканда студент катары сезген жокпуз. Жөнөтүп эле койгон жок, артыбыздан барып, ошо улар кыйналбай жашасын, жакшы билим алсын деп условия түзүп беришти да. Анан Кудайга шүгүр баарыбыз ошо ата энебиздин мээнетин текке кетирбей, билимибизди аяктап, жогорку билимди алып, дипломду алып, кесип, ошо дипломдун негизинде кесипке орношуп, бүгүнгүгө чейин эмгектенип келатабыз. Баарыбыз жогорку билимдүүбүз, Кудайга шүгүр. Анан эми баягы булар өздөрү бизди тарбиялап эле койпой, бизге да жол көрсөттү да. Биз баягы ушулардын басып өткөн жолун артка кылчайып карап, булардын кылганын 2 эсе кылганга аракет кылып атабыз. Мына бүгүнкү күндө ушу бала чакабызды биз дагы булардын кылганын баарыбыз эрене жетекчилик алып иш алып барабыз да. Анан кийин мына биз дагы ушу колдон келсе ушу эң эме начар дегенде ушу өзүбүздүн ата энебизге таалим тарбия берсек биз жетишкендик деп эсептейм да. Мен ата энеме аябай ыраазымын. Эмнеге дегенде, ошо раматтылык атам аябай билимге көңүл бурган адам болгондо. Ошо 90-95 жылдары эми заман аябай катаал болгон экен да. Аны биз бала болуп ошо кезде билбептирбиз да. Ошо заман катаалдыгына карабай, ошо балдарым студент күндү көрсүн, билимдүү болсун деп, апам экөө Бишкекке барып соодагерчилик кылып бизди окутушканда, ошонусуна аябай ыраазымын. Эми апам жөнүндө айтып кетсем, апам дагы мага эң жаккан касиети бул аябай позитивдүү маанайда жүрөт да, дайымачы.
даже ооруп атса дагы позитивдүү маанайда жүрөт. Мен ойлойм ушинтип деле оорусун баарын жеңип кетет депчи. Өзү айтат да, ооруп атса бир эле күн депчи. Ошонусу жагат. Анан аябай тамаша экөй любой эле адамдар менен тил табышып сүйлөшүп кете алат. Дагы жаккан нерсеси адамдарды мындай өйдө ылдый деп бөлбөйт да. Эч кимге таарынбайт. Таарынса да кек сактабайт. Апама кааларым дагы көп узак жашасын, биздин төрүбүздө эле балпайып жүрө берсин. Менин чоң апам негизи эң кыйын. Баарын көтөрө билет, баарыбызды мындай бөлбөйт, мотивацияны жакшы берет бизге. Биз баарыбыз аябай жакшы көрөбүз негизи эле. Мен апама кааларым узун өмүр, көп жашасын, биздин төрүбүздө дайыма күлүп жайнап жүрө берсин. Балам, балалуу болгондо билерсиң деп айтылгандай, энелердин жүрөгүндөй ыйыктыкты аяламдан издесең да таппайсың. Уялкан апа ар дайым шайыр жүргөн мүнөзү менен азыр да неберелерине билген акыл насаатын айтып олтурат. Улуу балам болсо ошо эл үчүн кызмат кылды. Баягы милиция жагында иштеди, бардык жерде начальник милиция болуп иштеп жүрдү. Бүт райондордо алыскы Сүлүктүгө чейин барып иштеди. Эң акырында ошо уулудан пенсияга чыкты. Азыр бирок баягы коопсуздук неме боюнча азыр деле ошо кызматта аркалап атат. Неберелеринин баары чоңоюп калды, кыздардын кыздары чоңоюп калды, балдары чоңоюп калды. Уядан эмне учканда ошону кыласың дегендей, баягы берген, көргөн тарбиялары менен алар дагы өз балдарын окутуп атат. Алдылары үйлөнүп калды. Баламдын улуу баласы үйлөндү. Кызымдыкы болсо буюрса 2 чөбөрөлүү болуп калдым, 2 чөбөрөм бар. Анан небере балдардан да небере жакшы болот экен, татты. Мына ошо неберелериmin кучагында ушулардын жашынакай таттуу күлкүлөрүн угуп, жашынакай кылыктарын көрүп, бизге энелерге ошол эң жакшы нерсе балдарыбыздын үй бүлөсү менен аман эсен болгондугу. Балдарыбыздын ошо үй бүлөдө ынтымактуу жашагандыгы экен. Бизде ошол керек болсо ошолордун жакшылыгын көрүп, ошолордун жакшынакай жакшы кабарларды урсаң ошончолук жашарат экенсиң. Оору дегенде ойлобой да калат экенсиң. Анан ушуну Кудай кут кылсын. Баары өзүмдүн көңүлүмдөгүдөй, баягы элдин көзү тийбес дегендей жакшы. Баягы Кудайга ыраазымын ушуну көргөзүп аткан. Быйыл Уялкан апа 70 жашты карытып, неберелеринин кылыгына уул кыздарынын ийгилине кубанып, аларга ак батасын берип келет. Эне деген эч качан балдарына керек болсо ошолордун таманына кирген тикен чечек эмегирсин дейт экен. Ушуларга эч качан жамандык каалабайм да. Ушулардын көп жашашын каалайм. Булардын жамандыгын көргөзбөсө экен дейм. Ушулар жөнүндө жакшы кабарларды уксам экен дейм. Ушулар балдардын баары, неберелердин баары ата тегин даңкын чыгарган баягы атанын уулдары, эненин кыздары деп, эне тарбиясын көргөн кыздардан болсо экен деп тилейм. Атасын, апасын баягы кепке калтырбаган, уятка калтырбаган неберелерим ошондой болсо экен деп тилейм. Буларда келечектери кең болсун, телегейлери тегиз болсун, өмүрлөрү узун болсун, баягы бул турмуштан эч качан сыңбасын, жылдыздары жарык болсун, жолдору ачык болсун. Бардык жакшылыктарды тилейм. Өлкөбүздө жаралган жакшылыктарга, кездешкен ийгиликтерге салым кошкон ар бир инсандын артында эне мээрими, берген тарбиясы, акыл кеңеши турат. Ардактуу энелердин күнүмдүк түйшөгү, аркалаган жүгү жер көтөргүс салмактуу. Алар эңириде эне катары кемибеген кут, төгөнбөгөн береке. Уялкан апанын учурунда соода тармагында алгылыктуу аракети, балдарга берген таалим тарбиясы бүгүнкү зор урмат сыйдын, бакубат каарлыктын акыбети демекчибиз.